Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz arab tili сабактарын улантабыз, урматтуу туугандар. Biz окуп жаткан китеп Дурусул лугатил арабиyyati li ghayrин natiqina biha деген Шейх Абдурахим жазган китеп. 10-чу сабагын окуп жатканбыз. 10-чу сабагы домирлер жөнүндө болуп жатат. Домирлер улашкан жана өзүнчө жазылган домирлер болуп экиге бөлүнөт дедик. Азыр көнүгүүлөрүн иштеп атканбыз. Азыр ошо бул экинчи көнүгүүсүнөн баштап улантабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Экинчи көнүгүү бул 2 деген сан. Сандарды дагы иншаллах алдыда өтөбүз. Бирден баштап санаганды, анын кандай жазылат иншаллах. ضعف الفراغ فيما يلي الضمير هو هاديد. Келерки бош жайларга ху жана ха деген домирлерин кой дейт. Бул хуа жана хия дегендин улашкан түрлөрү. Эгер женский род болсо ханы коебуз туугандар, эгер мужской род болсо хуну коебуз. Кандан да кеттик. Хазихи аль-бинту толибатун. Хазихил бинту толибатун дейт. Бул кыз толибатун окуучу дейт. Исму дейт. Сүйлөм бүттү, жаңы сүйлөм исму. Анын аты деш үчүн не дейбиз? Ошо окуучу кыздын аты. Ха дейбизби же ху дейбизби? Туурасы не дейбиз? Ха. Исмуха, анын аты Зайнабу. Зейнеп дейт. Аял кишинин аттары танбин албайт. Мухаммадун тобибун. Мухаммад даргер. Сүйлөм бүттү. Экинчи сүйлөм уабну дейт. Жана анын баласы деш үчүн не дейбиз? Хуанын улашкан түрүн алып келишибиз керек. Уабну ху. Жана анын баласы не дейт? Мухандисун, инженер. Хазар роджулу. Ар-роджул сөзү алиф лам менен ысым келсе не болот? Исми ишарадан кийин ал бадал деп аталат дедик. Хазар роджулу. Бул киши тажирун кабирун. Чоң соодагер. Сүйлөм бүттү. Исму. Жана ошо соодагердин атын айтсак, не кылабыз? Соодагер бул эркек, ар-роджул. Демек, исму ху. Жана анын аты исмуху Абдуллахи. Абдуллах. Аминату. Амина фил гурфати. Бөлмөнүн ичинде. Ва жана умму дейт. Эми ошол бул домирди Аминага тиешелүү кылып айтышыбыз керек да. Жана анын энеси деп. Анын деп айтканда биз Аминаны каалап жатабыз, ошон үчүн не кылабыз? Ва уммуха. Хиянын улашкан түрү. Жана анын энеси фил матбахи, ашканада. Аишату. Айша тобибатун, дарыгер. Ва ухту дейт. Жана эже дейт. Же сиңдиси. Демек, ухтуху дейбизби же ухтуха дейбизби? Туурасы ухтуха. Хиянын улашкан түрү да. Ва ухтуха жана анын эжеси мумарридотун, медайым. Хорожа Мухаммадун минал фасли. Мухаммад каяктан чыкты дейт? Класстан чыкты. Ва хорожа жана чыкты мааху. Маа деген менен деген болчу. Ошого хуну кошсок не болот? Аны менен. Жана аны менен чыкты дейт. Замил. Замил деген курсташы өткөнбүз. Демек, берге мужской родтун коебуз. Ху. Мухаммад менен чыкты деп атабыз да. Кимдин курсташы? Мухаммад. Мухаммад класстан чыкты жана аны менен Замилуху, анын курсташы да чыкты дейт. 3-чү көнүгүү хати хамсата ас'илатин ва ажвибатин кал мисалил ати. Төмөндөгү мисалдай кылып 5 суроо жана 5 жооп алып кел дейт. Биз буну алдыда кыскача видеодо айтып кеткенбиз. Азыр ошондой кылып 5 мисал алып келишибиз керек. Өзүбүз 5 суроо беребиз, андан соң жообун дагы алып келебиз. Сенде барбы деп сурайбыз. Ооба, бар деп айтабыз бардыгын. Азыр биринчи көнүк ушул да. Наам. Индака каламун. Сенде калем барбы? Наам. Инди каламун. Ооба, менде калем бар.
Өзүңүздөр ушул сыяктуу дагы 5 мисал алып келиңиздер. Мисалы аиндака китабун, наам инди китабун. Жана ушул сыяктуу. Кийинки көнүгүү десе хати хамсата асилатин ва ажуибатин кал мисалил ати. Келерки мисалдай кылып 5 суроо жана 5 жооп алып кел дейт. Бул жок менде жок дегенин алып келебиз дейм. Аиндака каламун, сенде калем барбы? Ла ма инди каламун. Жок, менде калем жок. Жана ушул сыяктуу. Мисалы аиндака сайяратун, сенде уна барбы? Ла ма инди сайяратун. Жок, менде уна жок. Ушундай кылып өзүңүздөр мисал алып келиңиздер. Кийинки көнүгүү десе бул 4-үнчү көнүгүүнүн ичинде элекен. Тааммал ма яли. Келеркилерди ой жүгүртүп кара дейт. Байтун. Байтун деген үй мынакей турат. Байтун үй. Домирлер менен машыгабыз да. Байти менин үйүм, яны уласак не ана деген домирдин, мен деген домирдин ысымга улашкан түрү. Байти менин үйүм. Байтука. Бу жерде ка улашып жатат. Демек сенин үйүң, антанын улашкан түрү. Байтуху анын үйү. Байтуха анын үйү. Ху деген мужской род, ха дегени женский род. Кийинки көнүгүү 5-нчи көнүгүү أضف الأسماء الآتية إلى المتكلم والمخاطب والغائبة كما هو موضح في المثال. Келерки ысымдарды дейт. Сүйлөөчү жана угуучу жана катышпаган адамдарга мудоф илейхи кыл дейт да. Берде түшүндүрүп айтканда мынакей биз домирлерди өттүк го туугандар, домирлер ошону 3кө бөлүнөт да, өзү 3кө бөлүнөт да, негизи 3 жак. Мен, сен, ал деген. Ошо мен деген жак бул сүйлөөчү деп аталат да. Ана нахну, мен, биз деген экөө бул сүйлөөчү жак деп аталат. Мутакаллим деген ошол. Ал мухотоп деген угуучу жак. Сен экөөң, силер деген ошо мухотоп дейт. Ал гоиб деген бул катышпаган. Ал экөө, алар, ошолар гоиб деп аталат да, ушу 3кө бөлүнөт. Эми сен дейт, мо колам китап сөздөрүн ошоларга мудоф кыл дейт. Кимдин китеби? Китабука, сенин китебиң деп ушундай мудоф илейхи кыл дейт. Азыр болсо бул мисалдагыдай кылабыз. Мисалы коламун, калем. Хаза колами. Биринчи менин калем деп айтат экенбиз да, менин калемим. Хаза колами, бул менин калемим. Хаза коламука, бул сенин калемиң. Хаза коламуху, бул анын калеми. Хаза коламуха, бул анын калеми. Женский род. Демек туугандар, бул биринчи ана деген домир, я деген улашкан түрү, ка деген анта деген улашкан түрү, ху деген хуа деген улашкан түрү, ха деген хия деген улашкан түрү. Ушундай кылып эле бул сөздөргө улайбыз. Китабун, мисалы китаби, китабука, сенин китебиң. Китабуху, анын китеби. Китабуха, ал кыздын китеби. Сарир, керебет, сарири, менин керебетим. Сарирука, сенин керебетиң. Сарируху, анын керебети. Сарируха, анын керебети. Жана башка. Булардын бардыгын ушундай кылып өзүбүз кайталап коюп чыгабыз, ушундай кылып. Мен ачкычым, сенин ачкычың, анын ачкычы деп. Кийинки көнүгүү десек, кийинки көнүгүү икра, оку дейт. Биз алдыда айттык, сенин акең барбы деп сураганды лам менен сурайбыз, алака ахун деп. Азыр бул жерде ошол тууралуу болмокчу. Ли деген не? Меники. Лака сеники, лаху аныкы, лаха аныкы ал деле. Бул жерде мааниси барбы деп кошуп сурайбыз, себеби анда барбы деген сөз жок, бирок маанилүү кылып которуш үчүн анын эжеси бар, сенин эжең барбы деп ушун бар деген сөздү кошуп которобуз да. Ли ухтун вахидатун дейт. Менин бир эжем бар дейт. Ли ухтун дейт. Менин эжем бар. Вахидатун дейт. Бир эжем бар деп жатат да. Ли ухтун вахидатун. Менин бир эжем бар. Вахидун дебейбиз да. Себеби ухтун женский род, тамарбута кошобуз. Менин бир эжем бар. Алака ахун. Сенин акең барбы?
Же сенде аке барбы? La ma li ahun. Жок. Менде байке жок. Же болбосо мен байкем жок. Үчүнчү ухти дейт. Ухтун деген эже. Яны кошсок не болот? Менин эжем. Ухти. Менин эжем. Лаха тифлун согирун. Менин эжем дейт. Лаха тифлун согирун. Анын бөбөгү бар дейт да. Тифл деген бөбөк. Согир деген кичинекей, Согирун. Тифл эрчит да. Тифл ман'уд, согир нa'т. Лаха деген аныкы бар дейт. Менин эжем анын кичинекей бөбөгү бар дейт. Замили. Замил деген курсташ, дос. Замили менин курсташым. Лаху ахун ва ухтун. Анын акеси жана эжеси бар. Же үкөсү же карындашы деп айта беребиз. Негизи ах деген эркек бир тууган, ухтун деген кыз бир тууган. Бизде болсо ар түрдүү айтылат. Бул жерде айтып жатат бизге, түшүндүрүп жатат. Накулу инди китабун. Айтабыз дейт. Менде китеп бар деп айтабыз дейт. Инди китабун. Бул индини колдонобуз деп атат да. Накулу инди китабун. Айтабыз менде китеп бар деп. Ва накулу ли ахун. Жана дагы айтабыз ли ахун, менде аке бар деп. Лини колдонуп жатат, бул жакта инда сөзүн колдонуп жатат. Ла накулу дейт. Айтпайбыз. Инди ахун. Менде байке бар деп айтпайбыз дейт. Түшүндүрүм эмне деп жатат? Мына байке, үкө ушуларды айтканда, мисалы туугандык жактан байланыш, ошондо инда сөзүн колдонбойбуз деп атат да, ошону эле айткысы келип жатат. Китеп жана башка нерселерде инданы колдоно беребиз деп атат. 7-көнүгү маа. Маа деген менен. Же болсо менен бирге деп деле которсок болот. Азыр мисалдардан түшүнөбүз. Хорожа хамидун. Хорожа хамидун. Хорожа чыкты. Хамидун хамид. Хамид чыкты. Ким менен чыкты? Маа Холидин. Халид менен чыкты. Халид менен бирге чыкты. Мааны менен деп эле которо беребиз. Бул маа туугандар дайыма мудоф болуп келет. Маадан кийин мудоф илейхи келет. Маа мудоф, Холидин мудоф илейхи. Захаба. Захаба кетти. Же болбосо барды. Бул жерде кетти десек туура. Захаба табибу, дарыгер кетти. Ма'ал мухандиси, инженер менен. Ма менен, ал мухандис инженер. Дарыгер инженер менен кетти. Жаласал мударрису, жаласа отурду, ал мударрис мугалим. Ким отурду? Мугалим. Жаласал мударрису, мугалим отурду. Ким менен отурду? Ма'ал мудири, жетекчи менен отурду. Ман ма'ака я Алию. Алиюн деп танвин менен айтпайбыз, себеби эмнеге? Адамдын аттары доммага мабни болот дегенбиз нида сабагында. Бул танвинсиз эле домма менен жазылат адамдын аттары, эгер ядан кийин келсе. Ман маака дейт. Ман ким дейт, маа деген менен. Каны кошсок, анта деген улашкан түрү сен. Сени менен деп жатат да. Ман маака, сени менен ким бар? Я Алию. Бар деген сөз жок берди. Сени менен ким? О Али деп атат да. Бирок бар деп которсок боло берет. Ман маака я Алию. Сени менен ким бар? О Али. Маи. Мына маа деген менен, яны кошуп жатабыз, мени менен дейт, Маи, мени менен, замили. Жөн эле замил деп койбостон, аны дагы өзүнө тандык кылып атат да, замили, мени менен, менин курсташым бар деп атат да. Аминату, танвинсиз жазылат. Аминату маага. Аминату дейт. Сүйлөм башталды. Аминага эмне болду? Маага заужуха. Амина дейт. Маа менен, ха деген ал. Амина аны менен, заужуха күйөөсү дейт. Амина аны менен күйөөсү бар деп атат да. Маага заужуха. 6-чы хорожа. Хорожа, бул жерде домирлерди гана жакшылап окуган болсок, алдыда ушуларды жакшы түшүнүп кете беребиз иншалла. Ошондуктан домирлерди жакшылап кайталайлы. Хорожа аби дейт. Бу жерде абун сөзүнө я уланса не болот? Менин атам болот да. Хорожа аби, менин атам чыкты, минал байти. Үйдөн чыкты.
Men kharaca ma'ahu. Men surolu söze, soru berçi söz. Men kharaca ma'ahu. Anı menen kim çıktı? Kharaca ma'ahu. Anı menen çıktı. Ammi. Akem çıktı deydi. Ammun degen atабыздын erkek bir tuğanı. Akesi же үкөсү. Ошол аммун деп айтылат араб тилинде. Веде ини кошуп жатат. Демек не? Бул таштит мимдин үстүндө, иянын үстүндө эмес. Атам чыкты дейт жана аны менен кошо акем дагы атамдын үкөсү же акеси дагы чыкты деп атат. Бул жерден баштап 8-көнүгү башталат. Мына ушул жерден токтосок туура болот. Бул сабакта 9 көнүгү бар. 8 менен 9ду кийинки сабакта бүтүрөбүз. Жана ушул эле сабактын жаңы сөздөрүн дагы кийинки сабакта сабактын 10 сабактын бүтөрүндө жаңы сөздөрүн дагы кошуп жазабыз. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.